Assalamu alaikum ардактуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн Оштон сатыла турган 3 бөлмөлүү квартираны көрсөтөбүз. ХБКда жайгашыптыр, Разаков көчөсүнүн 32-дарегинде. Азыр ХБКда Каникей ресторанынын же болбосо Ош электронун маңдайында турабыз. Тактап айтканда Муңгуш кафесинин жанында. Мына мында Муңгуш кафеси, анын артында өзүңүздөр көрүп турасыздар, тетиги жашыл түскө боелуп курулган 4 кабаттуу үй турат. 103 серия. Ошол домдо жайгашыптыр. Жайгашкан жерин сиздер жакшы билип алдыңыздар. Кирели көрөлү. Азыркы биз атап өткөн Муңгуш кафесинин жанындагы ушул жол аркылуу болгону 70 метр ичкери киресиздер. Сол тарапта 3 подъезди көрөсүздөр. Анын ортоңкусу ушул подъезд. Подъездге киресиздер дагы 3-кабатка көтөрүлүп чыгасыздар. 3-кабатка чыгып эле сиздер оң жактагы 28-квартирага келиңиздер. Мына эшиги ачылып турат. Ак түстөгү брун эшик экен. 3 бөлмөлүү ушул батир сатууга коюлуп жатат. Жаркыраган, жакшы ремонттуу биз батирге кирип келдик. Мына көрдүңүздөрбү? Сразу эле киргенде билинип байкалып турат. Азыр ээсин сөзгө тартабыз, кепке тартабыз, нарак берагын сурайбыз, билебиз. Сиздер болсо көңүл буруп туруңуздар. Анда эмесе биз көрсөтүүнү баштадык, улантабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштер жакшыбы? Шүгүр жакшы. Ден соолук жакшыбы? Баары жакшыбы? Машалла. Ремонт жакшы экен, а? 3 бөлмөлүү квартираңыз эми? 3 бөлмөлүү. Так, киргенде эле сразу баасын сурайынчы. Баасы канча? 45 деп атабыз. 45 000 доллар, а? 45 000 доллар. Кеми болобу ана? Сүйлөшөбүз. Ремонт жакшы экен, а? Ремонт жакшы болгон. Мына караңыздарчы. Киргенде эле мына сол жакта тулпарлардын аттардын сүрөттөрүн көрөсүздөр. Потолок полностью натяжной турбайбы, а? Ак түстө. Люстра коюлуптур, атайын эмирек коюлуптур, жумшак эмирек, чай ичүүчү орундук, занавеска бүт баары бар экен. Бул зал деме? Зал. Бул зал, конок бөлмөсү. Узун туурасын айта турган болсок, 3,5 га 6,5. Төрүндө балкону бар. Балконундагы сырттан байкадыңыздар окшойт. Полностью пластик каражаттары менен тосулуп, гүлдөр өстүрүлүп, кыскасы бул жагы дагы жылууланыптыр. Көрдүңүздөрбү? Мына бул пластик терезенин дагы 2 жеринен ачылат экен. Андан сырткары балкон менен бөлмөнүн ортосундагы аралыктагы көрүп турасыздар, пластик эшик терезе менен тосулуптур. Отопление бар экен, Отопление бар. Демек бул зал болду, конок бөлмөсү болду туугандар. Эми ушул эле конок бөлмөсүнүн төрүндөгү сол жакка кирген эшикке башпага турган болсок, бул жагы спальня экен, Спальня бөлмө. Конок бөлмөсү экен, өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Бул да чакан бөлмө. Бул ушул түндүк тарабында, түштүк тарабында жайгашкан, телевизор коюлган, 2 адамдык керебет, бул жагында болсо ушу күзгү, комод, шкафтары менен коюлган. Бөлмөнүн туурасы 2,5 метр, ал эми узундугу 6,5 метр чыгат. Потолок полностью ак түстөгү натяжной люстра коюлган. Андан сырткары бул жактагы аралыкты карай турган болсоңуздар, ушул шкафтын наркы чекеси дубалга чейин келип такалган. Эшиктери дагы молочный цвет экен. Обойлор болсо супер моющий обойлор экен. Жакшы. Полу бардыгы эле ламинат турбайбы, бирдей эле? Полностью ламинат. Эми бул жагы детский. Детскийге башпага турган болсок, бул бөлмөнүн дагы туурасы 2,5 метр, ал эми узундугу 5,5 метр чыгат. Потолок бардыгы эле бөлмөлөрдүкү окшош экен. Терезелерди бардыгы пластик подоконниктери менен, отопление батареялары дагы бул жактагылары жаңыланыптыр. Полу ламинат. Бул детский спальня болду. Бул жагы кладовкабы? Кладовка. Майда чүйдө койгонго болот деңиз, а? Эшиктерин жаңылап, бул жактыкын дагы жакшылап жасап коюп турсуз. Абдан жакшы. Биз эми сырттан келгенде коридордон сразу оң тарапка бурулуп, бул жактагы санузелди жана кухняны көрөлү. Көрүп турасыздар, коридордун дагы потологу натяжной. Эшиктер негизи бардык бөлмөлөрдүкү межкомнатный эшиктер. Окшош, молочный цветтеги хай-тек эшиктер экен. Кухнядагы жакшы ремонт болуптур. Көрдүңүздөрбү? Мына ак түстөгү Г-образный акрил эмеректер менен жасалыптыр. Аст үстү өз-өзүнчө. Столешницалары дагы жасалыптыр. Суу, фильтр баары коюлуптур. Газ электропечка, газ бар экен, Газ бар. Вытяжка коюлуптур. Терезеси пластик экен, жалюзи тартылыптыр. Мынандай
кухнянын обойлору менен жасалыптыр, холодильник коюлуптур. Бул жерде да чай ичүүчү орундук бар экен. Кыскасы, бул бөлмөнүн узун туурасы 2,5 2,5, бир 7-8 метр квадраттын тегерегинде чыгат. Газ бар, суу бар, свет бар, отопление бар. Квартирада жашаганга шарттын бардыгы бар. Бул жагы болсо санузел, унитаз коюлуптур. Бүт муламойшу каражаттарга текчелери менен. Андан сырткары бул жагы ванна, күзгү раковинасы менен. Ушул мына пластик каражаттарынан бүт дуалдын жан-жактары, потолоктору жасалып, ал эми полу болсо кафель болуптур. Ушундай. Андан сырткары сиздер сырттан кирип келгенде, караңыздар, киргенде эле сол жакка атайымдай эмерек коюлган, кийимге чийилип койгонго, баш кийим койгонго, астына бут кийимдерди койгонго шартты түзүп коюптур. Сүйлөшөбүз эми, туугандар. Документтер баары жайындабы? Баары жайында. Мебелдердин бардыгы калат. Полный. Үйдүн ичинде эмне болсо ошонун бардыгы калат. Калат. Кийим-кече, анча-мынча идиш аяк. Ошолорду алып кетебиз. Буюм тайым алып кетесиз да? Калганы калат деңиз. Полностью калат калган. Машалла. Жакшы. Квартираңыздын аурасы жакшы экен. Документтер баары жайындабы? Баары жайында документтер. Баары жайында. Анда сүйлөшөт экенбиз. Канча жыл болду бул жерде жашаганыңызга? Кошуналарыңыз жакшыбы? Кошуналар жакшы, бардыгы эле. Бардыгы жакшы. 4 жыл болуп калды. 4-5 жыл болуп калыптыр жашаганына. Жайгашкан жери абдан жакшы. Разаков паркынын аллеясына жакшы, детский больницага жакын. Андан сырткары мектепке, бала бакчага, ХБКдагы мечитке, транспорт болсо трассага жакын. Бул жагындагы сиздер эске алып койсоңуздар болот. Жакын жерде жайгашкан объектилерди дагы биз сиздерге баса белгилеп айттык. 103 серия, 3 кабат, 3 бөлмөлүү батир сатууга коюлуп жатат. Аракет кыла бериңиздер, балким сиздерге Алла таалам ушул батирди насип кылып калар. Мен кайттым, көрүшкөнчө аман туруңуздар.